Men Talas rayonunun turgunu bolom. Sizlerden suranычым Сооронбай Жээнбековдон экс-президенттин статусун алып, сот жообуна тартууңузду суранам. Райым миллионду жаап жашырып келди. Демек сау участник. Экинчи маселе, укук коргоо органдарын бүт реформалоо керек. Бардыгы коррупционерлер. Коррупционерлерди реформа кылабыз. Президенттик шайлоодон кийин өзүнөн өзү тазаланат. Алардын бардыгын тазалайбыз. Анан эми экс-президент боюнча мен атайы ырым кылып, ушу биринчи жолу экс-президентибиз калсынчы дедик. Birinci, ikinci prezidentimizni kuvalap yürgenmiz. Üçüncü prezidentimiz türmöde jatat. Anan törtünçüsündagi türmöge salsak, je kuvalap yiysek, uşunu menen bayakı ulam artı uçuğu ulanıp kete beret dep koyat ko. Oşa jamandıktın artı ulanıp kete berbesi üçün bir jamandık ulana bергенде bir jakşılık iş başlap, bu Kırgız ata-babalarыбыздан beri uşu jakşılık ulanıp ketsinçi, burulup ketsinçi dep bir jakşı iş başlaganda, negizde oşonday bolgan. Mına men delе oşol türmöde jattım, atam öldü, enem öldü, arkasından balam ketти. Anan ошол balamdын 40'ын берип атканда, мен ушу ырым кылып, ошол жакта жатсам дагы экинчи баламды аял алып бергиле 40'ын эртеси күнү деп, эртеси күнү аял алып бердим эле. Мына азыр неберелүү болдум, 4 ай, 5 ай болду. Карчакар болду, мынакей жакшылыкка артымда мен чыктым түрмөдөн, жакшылык болду. Ошол уланып кетти да. Анан мен ошон үчүн ырым кылып ушу Сооронбай Шариповичти мен экс-президент болуп калсын. Мындан кийин эртең мен шайланамбы, башкасы шайланып калабы, эшматы келеби, ташматы келеби, мыйзамдуу жолдор менен бийликти тапшырып берип, шайлоо жолдору менен ушу уланып кетсинчи деген ырым кылдым эле да. Анан бул темада мени кыйнабай эле койсоңуздар жакшы болот эле.